Құрманқұл Тоқтарәлиевич, мамлекеттік ең мәнілі мыйзамды сіз мамлекеттің тілінде алып келдіңіз та. Мен білгені, сіз бірінші мамлекеттік адам болсаңыз керек ұшыл жаққа. Ұшында қырғыз тілінде жазып келгенше. Бұл сіздің ердік емес, бұл сіздің елдік іш. Мен бұға чейін көрелек болчумун, шу мамлекеттік тілде мыйзамды жазып келіп, шул жерге сунуштаган. Бұға чейин Марат Кайыпов болса керек эле, Адилет министрлиги кылган. Кеп мыйзамдын стилинде эмес, кеп мыйзамдын тилинде демекчи, эми жазылган мыйзам боюнча сиз билесизби, мен оюмду айта турган болсом, мындан 3 жыл мурун Курманбек Дыйканбаев ошол кездеги жанагы 2018-жылы жанагы тумандуу, гумандуу кодексти киргизгенде мен сүйлөдүм эле, сиз экөөсү жанашып отурганда. Укук коргоо органдарында реформа кылыш үчүн 2 гана нерсени аппендицит алып салыш керек. Бул Финпол менен АКС деген. Экөө тең аппендицит, бирөө коммерческий орган, бирөө карательный орган болгон. Эмне үчүн СССРдин убагында кылмыштар аз болгон, анткени тартип каттуу болгон. Азыр айтып атпайбы, кодекстер бар, СССРдин убагында кодекстер бар. Бирок СССРдин убагында тартип болгон да, СССРдин убагында өнүгүү болгон да. Кыргызда айтып коет го, камчы кайраттуу болсо катын уяттуу болот депчи. Мыйзам каттуу болгондо, тартип каттуу болгондо өнүгүү ошол жерде болот. Анан эми кодекстердин татаалдыгы, катаалдыгы деп сынтаккандар көп. Бирок баягы келелек келиндин берелек чайын эмес деп. Энди эмес, биз баары бир деле мыйзамдын катуулугун, тартиптүүлүккө киришке. Мына акыркы убакыттардагы гумандуу деп отуруп, тумандуу кылтырып мына ушуга жетпедикпи? Ошондуктан мен сизден алып келген мыйзамдардын баардыгын толугу менен колдойм, кандай болгон күндө дагы жоопкерчилик дагы, тоопкерчилик да сиздин колуңузда. Анткени сиз өзүңүз жетектеп, өзүңүз алып келатасыз. Эми бул мыйзамдын иштешин убакыт гана көрсөтөт, убакыт гана баа берет. Азыр эми баа беришке эртелик кылат го дейм да. Анан АКС менен Финполдун экономикалык кызматтык кылмыштардын баардыгын башкы прокуратура алыш керек, майда чүйдө кылмыштарды ички иштер министрлиги алыш керек. Рахмат, Рыскелди Чыныбекович. Сиз айткандай норма УПКда сакталды азыр. Чындыгында коррупциялык иштерди, экономикалык иштерди прокуратура тергейт. Анан кызматтык кылмыштар боюнча дагы ККМБ тергейт. Анткени альтернатива болгон жакшы экен. Эгер бир органга ишенбечүлүк жаралса, экинчи тергөө органын алып тергеткенге. Ал эми АКС менен Финпол жоюлду да билесиз. Ал жөнүндө азыр маселе жок. Рахмат. 10 секунд. Кошулду. Бирок президент айтпады, экономикалык иштарды башкы прокуратура бизнестин баарын алат депчи. ГКМБга терроризм менен экстремизм менен жетет го дейм. Бул маселе боюнча мына башында жооп бердим. Экинчи этапта тергөө департамент түзүүгө пландар бар. Эгер тергөө департамент түзүлсө, сиз айткандай, тергөөнүн баары бир жерге топтолот. Ошондо сиз айткан кылмыштар гана ГКМБда калат да.